Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге бир буюмдун тарыхы боюнча айтып беремин. Бүгүн мен капкан боюнча маалымат бергим келип жатат. Бул капкан өзүңүздөр билгендей жасалышы бул орто кылымга таандык мергенчилердин аң улоодогу колдонулган буюм болуп эсептелет. Капкан негизинен сиздер көрүп тургандай темирден жасалат. Себеби бул жырткыч жаныбарларды кармоо үчүн колдонулат. Бул капкандарды мисалы кандай жаныбарлар тутууга болот? Карышкы, түлкү, суурларды тутууга оңой жолу, эң оңой жолу ушул капкандар болуп эсептелет. Бул капканды ошол жанагы жаныбарды тутуу үчүн ушул капканды мына сиздер көрүп турган эки темири ортосунан ачылат дагы жаныбарларды тартуучу, мисалы этти коюп коет дагы эттин жытына ошол жаныбар келип ошонун жытына арбалып келип анан кийин тумшугу менен же буту, куйругу менен түшүп калат. Арткы сиздер көрүп турган узун зымы ал ошол казыкка кагылат. Себеби казыкка кагып койбосо жанагы олжо түшкөндө бул капканды сүдүрөп кетип калышы мүмкүн да, ошон үчүн бул казыкка кагылат. Бул капкан көбүнчө бул ошо тоолуу региондордо көбүнчө колдонулат. Бул капкан биздин Баткен областынан табылган 19-20 кылымга таандык капкан. Капкан көбүнчө темирдин ак курчунан жасалат. Капкан чарасынын жумурусун 0,2 дециметр тереңдикте ийет. Ал эми серпигич темирди 7 сантиметрдей жука темирден өз өлчөмүндө жасайт. Мунун жагы жарым болоттон тандалат. Адатта буюмдун тээги жыгачтан жасалуучу, бирок түшкөн жырткыч шайнап кое тургандыктан айрым чеберлер темирден жасап жүрүшөт. Аны ысытып өз өлчөмүндө курч темирден кесип туруп жаакка бекитет. Капкан жырткычтардан тартып кемирүүчүлөргө чейин өз-өзүнчө салынат. Темир капкан 3 бөлүктөн турат. Жаагы, түндүгү жана серпөөрү делет. Жырткычтарга текөөр берүүчү бул куралды жасоодо чебер анын темирин тандайт. Мунун жээк жаакчасы менен түндүгүнө жашык темирди, ал эми серпөөрлөрүнө курч темирди керектейт. Ал болоттон жасалып, пружинадай шамдагай серпилип турат. Бул ошо сиздер көрүп турган така, анан кийин кулпу болуп айтылат. Бул така, аттын такасы, билесиздер, бизде кыргыз элинде атты аябай сыйлашат, кадырлашат. Ат адамдын канаты деп жакшы макалдар айтылып келет. Ат такасыз жүрө албайт да. Ат бул адамдын жанагы ботинка кийгендей эле өзүнүн жакшына өзүнүн ишенимдүү, өзүнүн коопсуздугу үчүн бутуна кадалуучу така. Ал эми бул кулпу. Кулпу көрүп турасыздар, бул өзүнүн жасалуу айырмачылыктары менен өзгөчөлүнүп турат. Бул кулпу 19-20 кылымдарга таандык болуп эсептелет. Бул кулпу жанагындай чоң замоктарды, чоң бир имараттарды жабууда колдонулган. Жанагы үйдү ар кандай уруулардан, башка үйдүн кыскасы коопсуздугун сактоо үчүн колдонулат. Бул кулпу бардыгы темирден жасалган, себеби бул темир өтө мындай катуу болуп өзүнүн коопсуздугун жакшы кармап берет да, ошон үчүн темирден жасалган. Уста абалы темирди сомдойт. Серпөөрдүн калыңдыгы 3 мм келет. Эгер суугаруусу жетишкен капкан чакта 1 карыш өйдө секирет. Суугаруу бул курчутуу деген түшүнүк. Тап чылдырбай суугарган капкак узак убакытка чейин айбанаттарга салынат. Ал 1 жаак, 2 жаак 3 тиштүү болот. 2 жаак капкан өтө катуу келет. Муну такай карышкырга, аюуга, илбирске салат. 1 жаак капкан менен түлкү, суур, коён өңдүүлөрдү кармайт.